Dinimizдің ар бир нерседеги адилеттүүлүгүн карасаңыз, урматтуу мусулман бир тууган, динибиз бизди ар бир нерседе адилеттүүлүккө буйруду. Башка бирөөлөр менен болгон мамилебизде болсун, өзүбүз менен болгон мамилебизде болсун, өзүбүздүн дене мүчөлөрүбүз менен болгон мамилебизде, өзүбүз менен башкача айтканда болгон мамилелерибизде адилеттүүлүккө буйруйт. Бизден ар бир нерседе адилеттүүлүктү талап кылат. Аллаху акбар. Караңызчы, ар бир нерседе адилеттүүлүк бар да. Демек бул алымдар айткандай, бул диндин чыныгы Аллах субханаху ва тааланын дини экендигинен кабар берет. Ар бир нерседе адилеттүүлүк турган болсо, ар бир нерседе адилеттүүлүк талап кылынып турган болсо. Мисалы караңыз, бул хадисте эмне деген адилеттүүлүк айтылып атат да? Бул баягы керек болсо башкалар менен болгон мамиледе эмес, адамдын өзүнүн дене мүчөлөрү менен болгон мамилесиндеги адилеттүүлүк. Bir misal karаңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтып атат, муттафакун алейх болгон хадис. Бухариде, Муслимде келет. Абу Хурайра радиаллаху анхудан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтып атат, ла ямши ахадукум фи на'лин вахида, лиян'алхума жами'ан ау лияхлa'хума жами'ан деди. Силердин эч кимиңер бир бут кийимчен баспасын деди. Бир бут кийимин кийип эле экинчи бутуна бут кийимин кийбестен эмне деп атат? Баспасын деди. Же деди, эки бут кийимин тең бирге кийип башсын деди. Же болбосом экөөнү тең чечип коюп бассын деди да. Бир бут адилетсиз болуп, бир бутуна бут кийимди кийип, экинчи бутуна кийбей эле жылаң аяк баспасын деп атат. Алымдар айткандай, бул адилеттүүлүктүн талабы. Айтканыбыздай, өзүбүздүн дене мүчөлөрүбүзгө карата дагы эмне кылып атат? Адилеттүүлүктү талап кылып атат. Же деди, эки бут кийимиңерди бирге кийип баскыла, болбосо андай кылбагыла деди. Бир бут кийимди кийип, экинчисине кийбей, андай кылбагыла деди да. Башка дагы бир риваятта, бул хадис имам Муслимдин сахихинде келет, рахимахулла. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтып атат да, силердин кимиңердин бут кийиминин боосу үзүлүп кала турган болсо дейт. Боосу, бир бут кийиминин боосу үзүлүп калды да. Эмне дейт? Ошол бут кийиминин боосун оңдоп, түзөп, өз абалына келтирмейинче эмне деп атат? Баспасын деди да. Аллаху акбар. Адилеттүүлүктү караңыз. Экөөнү тең байлап туруп, анан бассын деп атат да. Бул көрдүңүздөрбү, урматтуу мусулман бир туугандар, бул биздин айтканыбыздай дене мүчөлөрүбүзгө карата эмне адилеттүү мамилебиздин бир мисалы да. Бул айтканыбыздай ошонун бир мисалы. Дагы мисал үчүн ушул сыяктуу дагы айта турган болсок, мисал үчүн хадистерде келгендей, адам денесинин кайсыл бир бөлүгүн күнгө эмне кылып, туштап отуруп, анан дагы бир бөлүгү көлөкөдө турса, бул нерседен дагы кайтарылган да. Же баарын күнгө чыгарып туруш керек, же болбосо баары көлөкөдө туруш керек. Бирок бир гана эгерде адамда кайсыл бир мүчөсүн күнгө кактоо муктаждыгы болсо, ооруп атат, ден соолугуна байланыштуу, ооба, мындай учурда уруксат. Ал эми андай болбогон абалда болсо, жок, анда адилеттүүлүк талап кылынат. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, бул дагы биздин динибиздин эмне адилеттүүлүгүнүн керек болсо айтканыбыздай ушунчалык жөнөкөй маселелерде дагы адилеттүүлүктү талап кылуусу. Аллах таала баарыбызга товфик берсин.